Ассаламу алейкум. Биздин көрөрмандар, биз кайрадан ишемби күндөрү өткөрүүчү түз эфирибизди баштап алдык. Анда эмесе бизде 1 саат дем салуу, 1 саат суроо жооп болот. Өзүңөрдүн суроо кызыккан суроолоруңарды Сулайман ажыга берсеңиздер болот. Сулайман ажы өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө, убакыт мүмкүнчүлүгүнө жараша жооп бергенге аракет кылат. Биз суроолорду Facebook жана Instagram баракчалардан кабыл алабыз. Анда эмесе Сулайман ажы бисмилля деп сөзүңүздү баштай бериңиз. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Allah subhanahu wa ta'alaga çeksiz maqtoolor, alqışlar, Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemga salamlar jana salavatlar. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuhu musulman agayinler. Kandaysızlar, jaksızlar bu. Geçiresizler biraz üzgültük bolup kaldı bizde. Negize 8:30 dep угадалашканбыз. 8:30 биздин кичине техникалык жактан мүчүлүштөр себеби менен кечирээк баштап калдык. Иншаллах сиздер менен Кудайым буйрса 2 саат бою бирге болобуз. 1 саат суроо жооп болот. Бул суроо жоопто сиздер биз адаттагыдай дайыма уюштурган бул эфирде жин оору жөнүндө, сыйкыр оорулары жөнүндө, көз тиүү жана башка психикалык оорулар жөнүндө суроолорду комментарияга жазсаңыздар болот. Иншаллах менин шеригим сиздин суроолоруңуздарды комментариядан мага окуп берет. Мен болсо бул жактан сиздердин суроолоруңузга түздөн түз жооп берип кетемин. Суроо жооп бөлүмүнөн кийин экинчи бөлүм бул рукуя окулат. Kur'an ayatları менен жана сүннөттөгү Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам тарабынан риваят кылынган келген хадистеги сахих дуалар менен иншаллах сиздерге дем салып беребиз. Дем салуу бөлүмүнө барыңыздар, катышсаңыздар болот. Сөзсүз түрдө жин кирген, сыйкыр менен ооруган кишилерге гана эмес, медициналык ооруган, психикалык, айтайлык кандай десек болот, депрессия, стресс менен учурда жабыркап жаткан мекендештерибиз дагы ушул биздин дем салуу бөлүмүнө катышсаңыздар болот. Иншаллах биз Аллах Тааланын Кур'андагы сөзүн айтабыз. Албетте бул бизге бул Кур'андын аяттары далил. Estaizu billah ve nunezzilu minel Kur'an ma huwa şifa'un ve rahmetun lil mu'minin ve la yazidu zalimine illa hasara. Biz Kur'an'ın ayetlerin mumunlar üçün, iman getirgenler üçün şifa jana rayım kılıp çürdük. Mına uşul ayat, Kur'an'ın ayetleri okulganda anı uğup şifa niyetinde uğu oturgan kişilerge şifa tasiri boluştuğuna Allah Taala'nın özünün sözü dalil bolot. Biz okup жаткан bul bir akındın, bir adabiyatçının kitabı emes. Bul бүткүл alamdardı жоктон бар кылган, жападан жалгыз жаратуучу болгон, бүткүл көзгө көрүнгөн жана көрүнбөгөн жан заттарды, biz билген жана билбеген махлукаттарды жараткан, жада калса деңгиздин ичиндеги миллиондогон сан санаксыз жан жаныбарларды, балыктарды, жаныбарларды жараткан, бүткүл планеталардын Раббысы болгон, аламдардын Раббысы болгон Аллах субхана ва тааланын жерге түшүргөн китеби менен иншаллах дем салабыз. Бул китеп, ушундай китеп, бул толугу менен Аллах Тааланын сөздөрү, Аллах Тааланын келамы. Эгер бул китеп менен siz özünüzge şifa niyetinde okusanız, je okutsanız, bu elbette sizge şifa alıp gelet. Allah'ın izni menen, buyruğu menen.
Эгерде бул китептин маанилерин, китептин тамгаларын өзүңүз окусаңыз, анын ар бир тамгасына 10 сооп убада кылынды пайгамбар алейхисаламдын сөзүнө көрө. Эгер бул китептеги сүйлөмдөрдүн, аяттардын маанисин түшүнүп алып, ошол маанисин же болбосо башкалардан угуп алып жашооңузга алып кирсеңиз, ага амал кылсаңыз, Куран айткандай, Куран кайтаргандай жашасаңыз, анда сизге Куран денеңизге гана, денеңиздин ооруларына гана эмес, сиздин бүтүндөй жашооңузга бейпилдик, тынчтык, бактылуулук алып келет. Анткени Аллах Тааланын Куранда өзүнүн сөзү буга далил болот. Астагфиру билlah. Инна арсалнака рахматан лил аламин. Биз сени, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды, бүткүл ааламдарга райым кылып жөнөттүк. Бүткүл ааламдарга. Дагы башка аяттардан маанилерине келет отурмосунда. Аллахтын бул жолу, ушундай жол, бул жол адамдарды караңгылык жашоосунан жарык жашоого, төмөн деңгээлдеги жашоодон жогорку деңгээлдеги жашоого алып чыгыш үчүн, баткактан куруктукка алып чыгыш үчүн, боштондукка алып чыгыш үчүн, азап абалдан жеңилдик абалга алып чыгыш үчүн, же болбосо бүтүндөй сиздин өлгөндөн кийин баарыбыздын барар жерибиз акырет. Ошол акыреттеги эсеп кысапта биз толугу менен ийгиликке жетишибиз үчүн мына ушул Куран кепил болот экен. Эгер Куранга биз канчалык жакындашсак, Куран бизди туура жолго жетектейт. Эгер биз Курандан канчалык алыстаган сайын, биз туңгуйукка кептенип бара беребиз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан бир хадис бар. Ал-Курану худжатун алейк ва лак яумал кыяма. Куран сенин пайдаңа же сенин зыяныңа күбөлүк өтөт акыретте, кыяматта. Баарыбызга насип кылсын ушул окулуп аткан Куран эртеңки күндө, өлгөндөн кийин кайта тирилгенибизде, Аллах менен жолукканда, кыямат күнүндө биздин пайдабызга күбөлүк өтүшүнө. Албетте Куран качан биздин пайдабызга күбөлүк өтөт десе, биз Куранга карап жашасак. Качан Куран биздин зыяныбызга күбөлүк өтөт десе, биз Курандан жүз үйүрсөк, андан баш тартсак. Аллах субханаху ва таала баарыбызды Куран менен бирге болгонго, Куран менен Куранды жүрөгүбүзгө алып келгенге, киргенге, Куран менен жашаганга баарыбызды Аллах субханаху ва тааланын өзү насип кылган болсун. Анда эмесе дагы бир жолу баарыңыздарга ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Иншаллах суроо жоопторду баштадык. Ассаламу алейкум. Дагы бир жолу биздин эфирлерибизди бөлүшүп коюңуздар жана биздин эфирлерибиздин комментарийлеринин алдына номерлериңерди таштап койсоңуздар, WhatsAppка кошуп коебуз группабызга. Facebook'тагы суроолордон баштасак, салам алейкум. Илешкен жинге кандай лечение кылса болот? Оюма бир гана жаман нерселер келип жатат дейт. Илешкен жинге же болбосо окулган кара дубага каршы аны жок кылыш үчүн бир гана жол бар. Ал рукуя жолу. Өзүңүзгө дем саласыз, рукуячыга дем салдырасыз, биз берген тапшырмаларды аткарасыз, күндө Фалак, Нас, Аятал Курсуну 100 жолдон окуңуз. Фалак, Нас, Аятал Курсуну көпчүлүгүбүз билебиз бул жерде. Ошону окуп атканда арабчадан котормосун, маанилерин түшүнбөсөк да, ошону окуп атканда өзүбүздүн бир пендечилигибизди сезген абалда, Алла Таалага ушундай ийилген абалда, өзүбүздүн муктаждыгыбызды, жараткан Аллахтан шифага муктаж экенибизди сезген абалда, билдирген абалда, ихлас менен, кунт менен окушту биз сиздерге сунуштайбыз. Анткени рукуяда ар бир иште ихлас керек. Рукуядан башка жалпы иштерде да ихлас керек. Ихлас бул эң иштин башы. Ихласыңыз канчалык бийик болсо,
сиздин окуп аткан аяттарыңыздын, окуп аткан рукуяларыңыздын, өзүңүзгө дем салып аткан Кураныңыздын таасири ошончолук кең болот, күчтүү болот. Сиздин ихласыңызды күчөтүш үчүн өзүңүздүн жан дүйнөңүздөн ихлас менен Аллах Тааланын пендеси экениңизди сезген абалда окушуңуз керек болот. Мисал үчүн, Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Бисмиллахир рахманир рахим. Аят ал-Курсу. Аллаху ла илаха илля хувал хайюл кайюм. Шуну окуп атканда базарда жумушуңуз менен чогуу жүрбөңүз. Же болсом отчеттор менен, же болсом ошол милдеттер башка көчөдө бирөөлөр менен болгон мамилелерди, окуяларды эстеген абалда окубаңыз. Аллаху ла илаха илля хувал хайюл кайюм. Сиз бүткүл ааламдардын жаратуучусу, Раббысы Аллах Тааланын сөзүн окуп атканыңызды сезишиңиз керек. Мына ушул аяттар бул инсандын сөзү эмес, бул Кудайдын сизди жоктон бар кылган бүтүн ааламдын ээси болгон Алланын сөзү экендигин сезип, ошол окуп атканыңызды өзүңүзгө дем болушун каалап, өзүңүздөгү жаман, көзгө көрүнгөн жана көрүнбөгөн жамандык нерселердин ошол Куран арылышын каалаган абалда окусаңыз, мунун таасири аябай сонун болот, жакшы болот. Анан дарат менен жүрүүнү биз сунуштайбыз, намазга бекем болууну сунуштайбыз. Ошол менен бирге такваны бекем кармоону сунуштайбыз. Таква дегени бул Кудайдан коркуу. Таква кандай болот десе, таква ошол Кудай кызыл сызык менен сызып койгон, арам болгон нерселерден этият болгон абалда, Аллах Таала рухсат берген, халал кылган жерлерден ошол амалдарды аткарып, эгер милдет катары келген болсо, аны өзүңүзгө милдет катары кабыл алып, жасап, мисалы намаз, орозо, дагы башка ушул сыяктуу амалдардан сизди толугу менен Кудай тараптан, шариятыбыз тараптан сизге тыюу салынган иштерде, арам нерселерден, бузукулук, жамандык нерселердин баарынан арылган абалда, Кудай үчүн даштаган абалда, ошол тартипте жүрүштүктү таквалык деп айтабыз. Ошол таквалыкка бекем болсоңуздар, иншаллах, бул сыйкыр сизден арылат. Мына ушул жол менен гана сыйкырдан арыла алабыз. Башка жолдору жок. Кийинки суроо. Каргыш алган адам эмне кылыш керек? Каргыш дегенде мындай кандай десе болот? Кээ бирки адамдар, кээ бирки региондогу кишилер каргыш дегенде кара дубаны түшүнөт экен. Кара дуба дегени сыйкыр. Кээде кээ бирки региондордо бул сөздү каргыш дегенде бул бирөөдүн каргаганы, бирөөгө сиз аябай зулум берген болсоңуз, анын акысын жеген болсоңуз, анын көп акысына өтүп кеткен болсоңуз, ошол маалда баягы зулумданып аткан киши Раббысына кол көтөр, я Раббым деп сиздин зыяныңызга, сизге бир каргыштап жаратканга дуа кылса, ошону каргыш деп айтылат кээ бир жерлерде. Эгер каргыш дегенде сиз кара дубаны түшүнүп аткан болсоңуз, анда бул башка маселе. Bundan арылыш үчүн рукуя жолу менен арыласыз иншалла. Жогоруда мен жинден, сыйкырдан арылуу жөнүндө айтып бербедимби бир аз алдын. Ошол услуптарды колдонуу менен бул нерседен чыга аласыз иншаллах. Ургачы жин кирип кеткенде эркекке кандай болот? Кыска суроо экен. Жиндер дагы улуттар, биз адамдар сыяктуу улуттарга бөлүнгөндөй эле, алар да түрлөргө бөлүнөт. Алардын дагы адамдар сыяктуу эркеги, аялы болот. Алар дагы үй бүлө болуп жашайт, өздөрүнөн көйүшөт, кум болуп жашашат. Ошолордун эркеги кирип кетет. Кээде эркек киргенде, эркек аялга киргенде максаты эгер ашык болуш үчүн, ашык болуп кирген болсо, анын симптомдору да башкача. Эгер эркек жин аял кишиге кирип ашык болуп кирген болсо, ашык болуп кириштин да өзүн экиге бөлүп айтабыз. Атайын сыйкыр менен жинди сыйкырлоо жолу менен ал кишини сүйдүрүп киргизген сыйкырлар болот, ал аябай чыгышы кеч болот.
кээде жин өзү жактырып калып кирип алган учурлар болот. Экөө тең өзүнчө каралат, экөөнүн тең симптомдору бираз айырмаланып турат. Мага бирөө сүйлөсө эле кыжалат боло берем. Жиним келип калат. Жин киргенби дейт. Окунуп көрүңүз азыр. Өзүңүздү окутуп көрүңүз. Биз суроо жооптон кийин сөзсүз рукуя окуйбуз. Дем салабыз. Ошол дем салган бөлүмгө катышыңыз. Ушул эфирде эле. Анан ошол биз дем салып атканда көзүңүздү жумган абалда ихлас менен, кунт менен угуп турушуңуз керек болот. Ошол учурда сиз угуп атканыңызда сизде баш ооруса, жүрөк кысылса, денеңиз чымыраса, желкелер уюп тырышса, кускуңуз келип куссаңыз, же кускуңуз келип куса албасаңыз, же ый келсе ыйласаңыз, же ый келип ыйла албасаңыз, дененин муздашы, ысып кетиши, ошонун баары сыйкырдын белгилери болот. Рукуя учурдагы сыйкырдын симптомдору. Эгер ушул симптомдор сизде болсо, анда бизге сөзсүз личкабызга кайрылыңыз, WhatsApp номерларыбыз аркылуу же мессенджер аркылуу жазыңыз. Биз иншаллах сиздин суроолоруңузга ошол сиз рукуяда катышканыңыздагы симптомдорго жараша, ошол абалга карап туруп, биз бияктан туруп диагноз кое алабыз иншаллах. Анан эмне вазыйпаларды, эмнени аткарыш керек, эгер жакын болсоңуз келиңиз бизге. Алыскы жерде болсоңуз, анда биз сизге бул жактан тапшырмаларды беребиз. Ошол тапшырмаларды аткаруу менен бул көйгөйдөн кутулсаңыз болот иншаллах. Менин денелериме кара тактар түшүп, улам көбөйүп жатат. Бул эмне? Дуа барбы дейт. Дуа болгондо да кээде адамдын денесине ушу көгөргөн бир дактар чыгып кеткен учурлар болот. Ошол сыйкырдын таасири менен. Эми кээде бир теринин ооруларынан болушу деле мүмкүн, медициналык жактан тери оорулары. Ошону тактап алыш керек, сыйкырдын бар же жок экенин. Анан сыйкыр эгер бар болсо, эгер дактын дагы сыйкырга байланышы болсо, анда сыйкыр кетиши менен ал дактар кетет. Эгер бир учурда эки оору адамда болушу мүмкүн. Сыйкыр дагы, анан сыйкыр оорусу, анан денедеги тери оорусу. Сыйкыр кеткизгенден кийин тери оорусуна буга деле дем салдырсаңыз болот, бирок медицинага кайрылсаңыз абдан жакшы болот. Тери ооруларга. Адамдын ичинде ар кайсы жерде ар нерсе чуркап жүргөндөй болсо, эле жин болобу жана кечинде корксо жин болобу же адамдын ичинде жөн эле ушундай мүмкүн болушу мүмкүнбү дейт. Дененин ичинде курап бирдемелер жылышы, кычышкандай болуп же бираз кудумбай ичинде жөргөмүш жүргөндөй бир кыймылдап аткандай болуп жүрүшү, бул сыйкырдан болушу мүмкүн, же сыйкыр болбой эле башка эле маселе болушу да мүмкүн. Мисалы үчүн адам кээде бир жерлери тырс деп бирдемелер болуп, мындай же болсо бир нервтен болот дагы, бир жери териси кыймылдайт. Баягы жүрөк соккондой болуп. Анда учурлар мындай кадимкидей эле көрүнүш, ал жинге байланышы деле жок көрүнүш болуп калат. Жинге байланышы деле болот, ичиңизде кадимкидей ичинде бирөө жүргөндөй болуп, дүгүр эки жака жүрөт. Өйдөккө жүрөт, ылдыйга жүрөт, колго түшүп калат, киндикке түшүп калат, бутка түшүп калат. Ошондой учурлар болсо, бул бир учурда бир абал. Ушул абалды сыйкырдан экендигин тасыкташ керек болот. Тасыкташ үчүн рукуяга отуруңуз. Рукуяда эгерде мен айткан рукуяда отургандагы симптомдор дагы кездешсе, анда баягы сиздин жүргөн нерсени тасыктаган болот дагы, сизде сыйкыр же жин оору бар экендигин диагноз койсок болот ошондо. Экинчи суроо. Кандай болду? Эки суроо берди го бул жерде. Экинчиси эмне деди? Денеде чуркап жүргөндө жооп бердик. Жөн эле боло бериши мүмкүнбү же ошол? Жооп бердик буга, кийинкиси. Кайра. Кийинкиси эки суроо кетти го. Жооп бердиңиз окшойт баардыгына эле. Жок, эки суроо кетти бир учурда. Экинчиси кандай дедиңер? Азыр. Кечинде корксо? Коркуу сезими кээде кишилердин табигатында коркок кишилер болуп калат. Ал коркоктук тубаса коркоктук болушу мүмкүн, же болбосо бирдемеден катуу чочугандын натыйжасында коркоктук пайда болушу мүмкүн. Же ужас кинолорду көрүп, же коркунучтуу бирдемелерге күбө болуп калып, ошондон улам коркуу сезими дайыма күч бираз бир нерсе тырк десе дагы коркуп кеткен, коркуунун чеңгелинде жашап калган кишилер да болот. Андай адамдарды
дагы башка жолдор менен дем салып көрсө да болот. Бирок андан башка жолдор менен дагы дарыласа болот. Медициналык жакка кайрылыңыздар. Эгерде коркуу сезими катуу чочуп кеткенден да эмес, тубаса да эмес болгон учурда, демек аны бизде сыйкырдан бир күмөн, жин оруудан бир күмөн бизде пайда болот. Ошол учурда ушул күмөндү тасыкташ үчүн баягы мен айткандай рукуяга отуруш керек. Рукуяда отурганда, рукуя окулганда сөзсүз симптомдор болот. Эгер баягы мурунку айтып аткан белгилер жиндин же сыйкырдын таасири менен болуп аткан болсо. Эгер аны ошол абалдар тасыктаса, анда ошол диагнозу жин же сыйкыр болушу мүмкүн. Кийинки суроо, үйдү кантип тазаласа болот дейт. Үй өзү көбүнчө тазалашка муктаж болбойт. Жакшы эле болот өз үйлөр. Үйдө жин басып кеткен, үйдө кара дубаны окутуп салган үйлөр аябай кем кездешет. Өтө кем кездешет. Анан ушундай учурлар үйдү дубаланып калганын кантип билебиз десе, ошол үйдө соо эле кишилер, тууган уругу, кону коңшулары, дагы башка кишилер, жат кишилер да киргенде үйгө жүрөк кысылат. Кадимкидей өйдөгү асманга көтөрүлгөндөгү баягы басым азайып кеткендеги дем кыскандай баягы адамды кысат. Ошол үйдө көп туруп калса уйкулары начарлап, түштөр бузулуп, ошол үйдө коркунучтуу бирдемелер жүргөндөй, ары бери баскандай болуп сезилип баштайт. Ошондой учурда үйдү сыйкырланды деп баа беребиз дагы, өкүм кылабыз дагы. Ал үйдү тазалаш үчүн өзүнүн жолдору бар. Рукуячыны алып келип тазалатасыз. Анан рукуячы келип 2 жолу 3 жолу окусун мейли. Бул менен да өзү жетиштүү болбойт. Андан сырткары ошол үйдө намаз окулуш керек. Ошол үйдө арам нерселердин баарын чыгарып салыш керек. Арам нерселер болсо. Ошол үйдө ортодогу мамилелер дагы шариаттын негизинде болуш керек. Бузукулуктар болбош керек ошол үйдө. Ошондо үйдү дагы таза кармаш керек. Мадди дагы, материалдык жактан дагы, руханий жактан дагы үйдү тазалаш керек. Материалдык жактан дегенибиз таза кармаш керек. Руханий жактан деген ошол үйдө намаз, ибадаттар окулуш керек. Бакара сүрөнү коюп коюңуздар. Бакара сүрөсүн окугула, Бакара сүрөсү окулган жерде, окулган үйдө шайтан болбойт деген Пайгамбар алейхисаламдан хадис бар. Эске салып кетсек, биз суроолорду Instagram жана Facebook баракчаларын окуп жатабыз. Кийинки суроого өтсөк, мен жолдошум ажырашып таштап кеткен. Кайрадан бирге жашоо үчүн аракет кылсам болобу? Жолдошумду аябай сүйөм. Башка жашоо баштоону эч каалабайм. Кантип кайра бирге жашасак болот дейт. Талак берилбегенби? Таштап кетти дегенде бүдөмүк жазылганда кандай таштап кетти? Талак берип таштап кеттиби же талак бербей эле жөн эле кетип калдыбы деген маселе да. Ушуну такташ керек. Эгер талак берилбеген болсо, ошол жолдошуңуздун жакындары менен сизден ошол аттуу баштуу аксакалдардан, ата-энеңиз аркылуу же ошол жакын туугандарыңыз аркылуу баягы сиздин ортоңузда никедеге күбөлүү болгон, ошол батасын берген 2 жак бар да. Эркек жак, анан аял жак. Ошол 2 жактын да чоңдору жолугушсын. Ошону уюштуруңуздар. Анан бул талагын бербей мүнтүп кеткен мусулман адамга туура келбейт. Бул талак берилбегенден кийин аял катары каралат. Аял болгондон кийин эркектин аялдын үстүндө милдеттери бар. Аялдын дагы эркектин жанында милдеттери бар, аткарчу болгон. Ошол милдеттерин кылбай аткан болсо, демек ошол жакындарына айтып, алар аркылуу ошол баягы эркекти эскертип, туура жолго чакырып, ортодо бир эмени акылдашып, бир жака чечимге келиш керек. Жашаш керек, карап, эркек киши болгондон кийин. Анан же ажырашыш керек болсо, талагын бериш керек, бул да башы бошошуш керек дагы. Анан бул дагы Алла насип кылса өзүнүн бир тарабын кармап калыш керек. Анан жакшы көрүш бул башка маселе. Эми эгер шунчалык эме болуп аткан болсо, талак берип 3 талакка чейин талагын берип кеткен болсо, анда жакшы көргөнүңүз пайда бербейт. Ал менен жашаган адам зына менен жашагандай болот. Жакшы көрөм, жакшы көргөнүм үчүн талак болсо да жашай берем деген кишичи. Ошон үчүн талак булбогон болсо, мейли акылдашып туруп, буну ортодон чечиш керек 2 жакта.
аны талак берген болсо анда токтотуңуз жакшы көргөндө. Идда бүткөндөн кийин болду. Ал киши менен бөтөн болуп каласыз дагы. Эгер ал киши 3 талак берген болсо жол деле жок болуп калат. Ошол жагын тактап алыңыздар. Бисмилла. Кийинки суроо. Кичине бала 1 жаш 3 айлык кызга илешкен деп жатышат. Аны кандай кылыш керек? Негизи ушу жаш балдарга жин кирисүү мүмкүнбү же жокпу? Кээ бир алымдар жин кирбейт жаш балага, балакатка жеткенге чейин дейт. Бирок биз практикабызда көрүп атабыз. Тажрыйбадачы жин кирип кеткен учурларды. Ошон үчүн баягы жин кирип кетти деген темада өзү эки талаш маселе. Кээ бир адамдар жин кирбейт, сыртта турат, алымдар. Бирок сырттан зыян берет, кээ биркилер туура кирип алат дегендер бар. Ортодо эмнеси болгон тагдырда дагы зыян жаш балага берет. Ошол зыян бергенде зыянды кетириш үчүн рукуя окутуңуздар. Жаш балага күндө Бакара сүрөсүн окуп коюңуздар, рукуяны коюп коюңуздар. Интернеттен, ютубтан, же диск менен, флешка менен уксун, аябай көп уксун. Анан рукуячы да окусун. Биринчи тактап алыш керек. Чындап тиги жаш балага илешкен таасир бергенби, же таасир бербегенби, же башка эле маселеби? Ошону диагнозу өтө зарыл маселе да. Диагноз коюлгандан кийин анан бир жолду түзүп алып туруп, ошол менен аракет кылыш керек иншаллах. Кийинки суроо. Бизге деле бир кемпир инеге окуп ар жерге сайган экен, топурак чачып. Канча адам айтат, ал нерсени тапканыңызда берекеси жок. Кемпир өлүп калган экен, эмне кылыш керек дейт. Ким айтып атат муну? Ушу бир күмөн окшойт, ошо бизге ошентип чачкан окуган окшойт деп. Күмөндөн атат. Кемпир айтканда атабы? Башка бир сырттан адамдар. Кемпир чачканда атабы? Кемпир чачкан экенин ким айтып атат аны? Сырттан адамдар. Ким айтып атат ошону? Бул адамдарга бирөөлөр айткан окшойт. Ошо айтып атпайбы? Ошо бирөөлөр сизге айтып атат да, ал ким эми? Молдо болсо, молдобу, көзү ачыкпы, айырмасы жок. Ким айтса дагы сенин мурда ушу бир кемпир келип эшиктин жанына чачып, инелерди сайып кеткен деген кабарды бирөө айтып келсе, ал молдо айтып келеби, сыйкырчы айтып келеби, эмнеси болгондо тагдырда деле экөө тең жалганчы болот. Молдо деле жалганчы болот, сыйкырчы деле жалганчы болот. Анткени бул экөө тең кабар болбогон, ал орунда өзлөрү болбогон, сиздин жашооңузга болгон окуяны бул жакта туруп алып туруп сага моминткен, ушинтип окуган, кукулага окуп койгон сага деп көз ачык айтып аткан болсо, өзү ушу көз ачыкка барып анын сураган өзү мусулманчылыкка туура келбейт. Өтө кылдаттык менен караңыздар. Кимде ким Пайгамбар алейхиссалам айтты. Көз ачыкка барып, көз ачык айткан сөздөрдү тастыктаса, туура айтты, туура айтат экен бул, окумуш билет экен деген сөздү айтсаңыз, динден чыгып кетесиз. Өтө кооптуу маселе. Билесизби? Иманыңыздан айрылып каласыз. Ошондой абалга түшүп калбаш үчүн этият болуңуздар. Абайлаш керек мындай маселени. Биз качандан бери ушул маселени көтөрүп атабыз да, коомдун ичинде. Көп бүгүнкү күндө ишенип алган бир кабарды, ал кабарга тиешеси, такыр тиешеси болбогон адам ошол кабарды, кайып кабарды сизге айткан болсо, ал жалганчы. Же көзү ачык. Молдо айткан болсо, молдо жалганчы, эгер молдо болсо. Эгер көз ачык айткан болсо, ал көз ачыктык кылды. Жиндер аркылуу айтты, башка аркылуу айтты. Анын айткан сөзүнө биз ишенип алсак, биз имандан кетип калабыз, туугандар. Этият болойлу ушундай маселеде. Ошон үчүн колуң армап алып, тамырың армап алып туруп, сенде мынча жин бар экен, сен мүнтү орут экенсиң, сени палан жерде палан деген кишилер сыйкырга барып, көз ачыкка моминтип сыйкырлаптыр, аябай катуу сыйкырлап салыптыр. Сен бул жерге келбегениңде оңор болбок эмессиң, убагында келипсиң деп коркутушат. Ошол нерседен бул Алладан боло турган нерсе. Аны эч ким билбейт ал. Сыйкырлангандыгы туура, бирок мынтип сыйкырлаптыр, тигинтип сыйкырлаптыр, анан мындай экен сыйкырың деген кабарлар эгер тастыгын таппаган болсо, кайыптан болгон болсо, ал жалганчылык же көз ачыктык. Ага ишенбеңиздер. Оору барбы? Оору бар. Эми демек сыйкырланып калыптыр бир киши. Сиз сыйкырланып калыпсыз. Демек ал сыйкырланган экениңизди симптомдор менен анан рукуй окуп атканда биз аны диагноз коюп билип атабыз, өзүңүз да көрүп атасыз, билип атасыз.
Бирок ошол эле учурда мени ким сыйкырлады экен деп баягы жакын туугандарыңыздан, сиз мурда мамилеңиз келише албаган кишилерден, же коңшуңуздан, же абысыныңыздан, же кайненесинен, кайненеси келининен ошолордон күмөн кылыштыгы шариятта арам болот. Анткени сиздин далилиңиз жок аларды сыйкырчыга барды. Сыйкырчыга барды, окутту, анан ошо окугандыгын сиз көрбөсөңүз, кабарыңыз болбосо, мейли ал мурда сыйкырчыларга барып жүргөн болсо, ал далил эмес сизди сыйкырлап койгонуна. Белким андан башкасы кылгандыр. Ошон үчүн бизге күдөмүк, бизге кайып болгон маселелерди Алла Таалага тапшырышыбыз керек. Аны Алла Таала гана билет. Ал Алла Таала, ал зат албетте зулум кылгандарды жөн койбойт. Бул дүйнөдө жазасын бербесе да, акыретте сөзсүз түрдө эсеп кысап бар. Акыретте жаза аябай чоң болот, оор болот аларга. Эгер бул дүйнөдө тобо кылып, бул адамдын акысын кечиримди сурап, бул адамдын акысын тебелегендиги үчүн Аллах Таалага жалбарып ибадатын кылбаса, тобо кылбаса, Алла аны кечирбесе, эртең акыретте албетте эсеп кысап бар бул иштерге. Бирок биз ошол эле учурда алардан бир запкы жедик, кыйналдык, жабыркап атабыз, бирок зулум менен, сыйкыр менен. Анан сыйкыр менен жабыркагандан кийин башка бирөөлөрдөн, жакындарыбыздан, туугандар менен ал мени сыйкырлаган окшойт. Мамилени кылбай коюштугубуз бул арам болот. Аларга болгон күмөн доомат болот. Анан ал кишилерди ар жерлерде отурган жерде эле бирөө менен паланчы мени окутуп койгон, ошол менен 10 жылдан бери ооруп жүрөмүн, ушул киши ушундай деп башкаларга сөз таратып жүрүштүк. Бул бир адамдын үстүнө коюлган доомат болот. Мейли ошол адам сыйкырчыга жакын болсо деле бул сөздү айтпайлы. Ага биздин далилибиз жок. Шариятта далилдер талап кылынат. Далилсиз бир нерсени айтыштык бул жалганчылык болот, фасыктык болот, күнөөкөр болот. Ушул нерседен арылайлы өзүбүз. Болбосо коомчулукта дагы башка экинчи конфликттер, экинчи чоң ыдыроо, ызычуулар чыга берет. Биринчи, көз ачыктан толук арылыш керек. Аларга ишенбеш керек. Аларга барбаш керек. Алардан өкүм сурабаш керек. Алардан кайып иштерди келечекте бир чычка кулагы жоголуп калса дагы көз ачыкка баргандар бар. Ошол бир чычка кулак деп бүтүн ибадаттарын, бүтүн мусулманчылыгын жокко чыгарып атат. Ширк деген нерседен эдият болуш керек. Абайлаш керек. Бул оңой нерсе эмес. Бул менен имандан кете турган маселе. Бисмилла, кийинкисине. Кийинки суроо. Мага жин кирип кеткендей боло берет. Молдого барып окуткандан коркомун. Бул эмнеден, же чын эле жин барбы дейт. Билбейбиз аны. Катышыңыз биздин эфирге дем салган бөлүмүбүзгө. Аз бир аздан кийин дем салабыз. Анан кийин ошону дем салып атканда эмнелерди сездиңиз? Ошого жараша аны айтып беребиз иншаллах. Ассаламу алейкум. Биздин үйгө бир лөлү келип, силерге бир бакшы жактан жетип балаңа кара дуба кылган деген. Эмне кылса тазаланат дейт. Көрдүңүзбү? Дагы кайталанып атат ошол нерсе. Ушул караңыздар, жогоруда мен айтып өттүм. Ал лөлү келип атат. Лөлү мейли көз ачык лөлү болсун. Ал сизге айтып аткан кабары, ага менен Кудай берди, айтты вахий менен. Сенин туугандарыңа жети эмеңе сыйкырлангандыгын. Ага вахий түштүбү? Жок, албетте. Ал жалганчы. Ал көз ачык. Көз ачыктык кылды, же жалганчылык кылды. Ага ишенбеш керек момун адам. Андан алысташыбыз керек. Бисмилла, суроону окуйбу. Кийинки суроо. Арак ичкенден кантип кутулса болот? Арак ичкенден ичпей коюп кутулса болот. Эгер сыйкырга байланыштуу болсо, сыйкырдан арылуу жолу менен кутуласыз. Эгер сыйкырдын күчү менен араккечтикке берилип кетип аткан киши болсо, арак маселесинде көпчүлүк бизге кайрылат. Эгер анын араккечтикке берилип кетиштиги көз ачыктын сыйкырынын натыйжасында ошол абалга түшкөн болсо, демек анын ошол абалга араккечтикке түшүргөн нерседен аны арылтышыбыз керек. Биринчи маселе, сыйкырдан арылтыш керек. Араккечтикке берилип кеткендиги анын ошол напсисинен болуп аткан болсо, демек анын напсисин тыйыштуу үчүн ага исламдан жеткириш керек. Ал адамды эскертиш керек, дават кылыш керек, чөйрөсүн өзгөртүш керек. Ал адам өзү да ошого жетишип ойлонуш керек. Акылына келиш керек. Анан ошондо
арактан арылса болот. Наркологияга жатсын, да башка кылсын, даватка чыгып кетсин, мешитке барсын, баягы алкаш, аракеч жакындарынан алыстасын, намаз окуган, кичине аракетчен болгон кишилер менен аралашсын. Ошондо бул нерседен арылса болот иншалла. Кийинки суроо: жүрөк түштү деген сөз чынбы? Кантип көтөрсө болот? Коргошун куюп көтөргөндө кандай карайсыз дейт. Коргошун менен көтөргөндөрдү мен колдобойт элем, ал билбейм кандай жол. Эгерде бир илимий бир жол болсо мейли эле да. Анткени бул коргошундун кандай байланышы бар ал жүрөктүн түшүшүнө? Эгер ошо коргошунду карап алып туруп, башын айландырып, коргошунду тегеретип алып, сыйкыр бир дуаларды окуп аткан болсо, бул харам иш, буга барбаш керек. Эгер жөн эле коргошунду колдонуп аткан болсо, ошонун бир себебин билиш керек да. Бир тажрыйбада ушу коргошундун адам чочуп калганда бир жардамы бар экенин бир далилденген бир тастыгы, илимий тастык болсо мейли. Мен ошону тастык билбейм. Билгендер болсо айтып коюңуздар. Жүрөк түшүп калуу бар. Аны көтөрүш керек. Көтөргөндө ошол тескери кылып алып, бутунан кармап, жаш бала болсо силкип туруп, ушундай учурлар практикада, мындай тажрыйбада ошол нерсе ордуна келип, адам жеңилдеп калгандыгы үчүн колдонсо боло берет. Илимий жандашып атабыз. Анан рукуя менен да көтөрсө болот. Эгер жүрөк түшкөндүгү эмеден болсо, психикалык жактан болсо, рукуя жолу менен дагы арылса болот иншалла. Урматтуу биздин көрүүчүлөр, биздин эфирибизди, түз эфирлерди бөлүшүп коюңуздар. Кийинки суроо: жин кирип алганда молдо окуп жатканда ичинде жиндер айтат го, ким дубалаганын ошол туурабы же туура эмес айтабы? Мындай болот туугандар. Жин менен сүйлөшүштүн өзүнүн адептери бар, ахлактары бар. Ошол адептерден чыкпаган абалда жин чыгаруучу, сыйкырды дарылоочу, ушундай руханий ооруларды айыктыруу менен алектенген рукуячылар билип алыш керек. Суроо бере турган суроолор болот, суроо бериштик арам болгон суроолор болот, тыюу салынган суроолор болот. Ошол жерде көбүнчө бул ооруп аткан кишини жакындары алып келет. Айрыкча жин оору менен катуу ооруп аткан кишилерди. Баардыгы тегеретип, баягы карап турат. Эмне болот экен, качан жакшы болуп кетсе экен балам, жакшы болуп кетсе экен жолдошум деп, жакшы болуп кетсе экен атам, агам деп отурат, калгандары жалдырап. Ошондой учурда рукуячы: "Эй, чык, Алланын душманы, сени ким киргизди? Ким барды көзү ачка?" деген суроо харам болот, билип алгыла. Ошол суроону бергенде, белки ичиндеги жеткен жалганчы болгон жин мынагу сыйкырлаган деп туруп аялын көрсөтүп койсо эмне болот? Мен ажырашуу болот. Өмүр бою аял менен жашай албайт экен, ошону унута албайт баягы ошондой киши болсо. Кайненеси сыйкырлаган деп койсо эмне болот? Баягы келиндин алдында. Ал келиндин психологиясында ошол калат өмүр бою. Мен ошол кайненем 10 жыл азаптаган, 10 жылда акыры мени молдо чыгарганда ошол жин мага айтты эле. Же болсом авсуну же коңшусу жасап коюптур. Биз рукуячылар адамдардан зулумду көтөргөнгө жардам беребиз, бирок ошол эле учурда илимсиздик менен рукуяга жандашып атканда, илимсиздик менен бирөөгө жакшылык кылам деп жамандык кылып койгон болосуз. Адамдарды тууган урушук, башка мамилелерди бузганга себепчи болуп калабыз. Сен истихара оку, үйүңө барып. Истихараны жакшылап ниет кылып, усул алып, истихара окусаң, түшүңдө көрөсүң ким сыйкырлаганын. Субханалла, каяктан алынды бул нерсе? Ошол түштөгү айтылган өкүмдү, мейли түшүнө шайтаний түш келип, түш дагы бөлүнүп кетет. Шайтаний түш келип, сени кайненең сыйкырлаган же келиниң сыйкырлаган десе, экөөнүн ортосун бузуп койгон болосузбу? Ошол маселени мен угуп алып таң калып атамын. Мына ал кишилерде мындай жеке абалда жолукканга мүмкүнчүлүк таппадым, бирок мына жерден болсо да айтып коеюн. Көпчүлүк билип алсын ушул рукуячылар. Ана бисмилла. Кийинки суроо экен, анан сунуш болуп да кетет экен. Көпчүлүк ошентип адашып калып жатат. Жалпак тил менен кеңири түшүндүрүп бере аласызбы? Анткени азыр ким молдо, ким көз ачык экенин да билбей элдин башы айланып калган дейт. Иншалла, Алла разы болсун. Ооба, туура айтасыз. 100% сиздин сөзүңүзгө кошуламын. Ошондой мезгилде, ошондой учурда жашап атабыз. Тилекке каршы. Молдого ким экенин билбей калды, көз ачык ким экенин билбей калды. Анткени аралашып кетти. Бизде аны аныктай турган илим да жок.
Göz açık kim ekени, молдо kim ekендигин. Буну кандай кылабыз десе, Кудай буйрса, көз ачыктардын белгилери деп туруп тема кылып атайын пост жазабыз жакында. Мен өзүм жазып чыгамын. Ошол белгилер менен көз ачык экендигин аныктап алабыз. Ошол белгилер менен көз ачык эмес экенин аныктап алабыз. Ошол илим бизге керек бүгүнкү күндө. Анткени ооруп аткандар көп. Ушул илимди да жайылтышыбыз керек башкаларга. Көпчүлүк барат. Ана кече бүгүн бир агабыздын үйүн барып окуп берип, үйүндөгү семьясын окуп бердик. Ошол киши айтып атат, бирөөнү окутканын, бир тууганын окутканын бирөөгө барса, ал камчысы менен ниңзе болуп алып, жааларына чейин көтөрүп чыгып, көз ачык экен дейт. Анан чыгып кеттик дейт баягы жерден. Кой буларды. Бир молдодон уктум эле дейт. Бүгүн укпагандар канча? Мейли ал бир тууганыбыз бир молдодон угуптур бир жерде, мечитте угуптур. Алла разы болсун. Ошол молдо экебизден. Ошондон угуп алып туруп, бул нерседен кайтты. Укпагандар ошондон барып туруп чечим алып, ошо менен көз ачыктыра киришип кеткендер канча? Канча болот? Толтура. Ошон үчүн ошол темалардагы кенен жартып бергенге аракет кылабыз. Кудайым буйрса, атайын эфирде өзүнчө бир кичинекей метраждагы видеолорду да даярдайбыз. Жайылтабыз иншалла. Сиздер да бизден чыккан нерселер жайылтыңыздар. Билбегендер билсин ошону. Ана бисмилла, кийинки көтөбүз. Кийинки суроо. Бир жакка барып келгенден кийин башым ооруп, көңүлүм азып, эснеп калам, чарчап, кыйнала берем. Кирине киреби дейт. Дуа кирине кирет. Эгерде сизде дуа болгон болсо, көпчүлүк жерде дуаланган киши ошентип эснеп, кекирип, кыйналып, баягы кыжырланып калат. Дуанын белгилери болот. Кирине дегенде эми көздү айтып атасыз да, көз тийүү дегенде. Мен көбүнчө буну дуадан болот көбүнчө. Ама маршруткаларга чыкканда, базарга барган учурда, жамааттык жерлерде жүргөндө, ушундай коомчулук жерлерде жүргөндө көбүнчө ошентип кыйналып, эснеп эле кекирип, кыйналып кетет кээ бир кишилер. Алар сыйкырлангандар. 99% сыйкырланган кишилерде ушундай абал кездешет. Андан көздөн да болушу мүмкүн, ал аз кездеше турган илдеттерден. Анан дагы ушул жерде айтып кетейин, баягы сөзүмдү улап. Башыңызды кармап алып, же желкеңизди кармап алып, сенде мынча жин бар экен, 3 жин бар экен, сенде 4 жин бар экен, сени минтип сыйкырлаптыр. Анан денең ысып атабы? Ыстык бутуңа түштүбү? Мындай болдубу деген ошолорго ишенбеңиздер. Ошолор бир көз ачыктын бир белгилеринен бири болот. Менде мындай жин бар, аны мындай кылып коем, тигинтип коем дегендерчи. Ошонун баардыгы көз ачыктар. Көз ачык болуп, баягы капыр болуп кете турган көз ачыктар болбосо дагы ошол көз ачыктардын услуптарын билип алган, ошолордун кээ бирки методдорун колдонгон кишилер. Ошондон да көңүл буруш керек, абайлаш керек. Рукаячы кадимкидей эле инсан болот. Мен жинди эч качан көрбөймүн. Жин мени көрөт, сиздер да көрөт. Бирок мен жинди көрбөйм. Жинди көрөмүн дегендер билип алыңыздар, алардын ичинде өзү жин бар. Өзү ооруйт ошол оору менен. Же мойнун алган, же ошол жин кирип алган, ошол жинден пайдаланып бирдемелер айтат. Ошол харам болот шариятыбызда. Бир сөздү тасыкташ үчүн кайып сөздү. Ал кайып вахий менен тасыкталыш керек, же тажрыйбанын негизинде, баягы симптомдордун негизинде биз деле баа берип атабыз. Бирөөнүн ичинде жин бар экен, же бирөөдө сыйкыр бар экен сенде деген да өзү жин да сыйкыр да көрүнбөй турган нерсе, илдет. Анын бар экенин кантип билип атасың десе, биз симптомдордон билип атабыз. Тажрыйбанын негизинде сүйөнө турган нерсебиз симптомдор. Бирөө барат, больницага барат, ооруп атамын, башым ооруп атат десе текшерип көрөт. Аппаратын текшерет, тигага текшерет, бияка текшерип, мигрен бар экен. Же сенде давление бар экен, көтөрүлүп кетет экен, түшүп кетет экен деген нерсени тажрыйбанын негизинде айтып атат да. Давление көзгө көрүнбөйт. Температура болуп атат, ысып атат, кармап көрүп билип атат. Сенде температура бар экен, бир аз кана градусты салып көрөйүнчү деп туруп, ооба бар экен, 39га чыгып кеттир деген сөздү айтып атат. Бул ысытма, температура көрүнбөйт көзгө. Бул симптомдорунан карап туруп тажрыйбанын негизинде ошого диагноз коюп атат. Биз деле ошол сыяктуубуз. Жин ичибизде жин болбойт рукаячынын ичинде. Ал ичинде жин болгондор демек алар өздөрү бейтап. Алар да дарылаш керек. Ана бисмилла, кийинки суроо. Түшүмдө мен Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламды туулган көрдүм.
Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламды көрдүм. Жүзүн көрө алган жокмун. Чуркап баратсам нур болуп көтөрүп кетти. Чөлдөн экен дейт. Көтөрүлүп кетти. Иншалла разы болсун. Сыйкыр менен Саат канча болду? Канчада баштадык? 45 мүнөт болду. 45 мүнөт. Тододор эле. Рукуя окуйлу иншалла. Урматтуу мусулман агайнелер, азыр рукуя окуп беребиз. Рукуяны баштайбыз. Кудай буйрса, ушул рукуяны ихлас менен, жан дүйнөңүздөр менен, берилүү менен угуңуздар. Көздү жумуп алган абалда, башка нерселерге ойду, пикирди чаржайт кылбаган абалда рукуяны ушундай берилүү менен, жан дүйнөңүз менен угуңуздар. Иншаллах бул ушул окулуп аткан Куран аяттары сиздерге иншаллах шифа болсун. Биз аны Алладан сурайбыз. Жүрөктөрүңүздөргө шифа болсун, нур болсун. Аллах Таала баарыбызга, ушул жерде отурган баарыбызга ушул айтылган жакшы сөздөрдү амал кылганды баарыбызга насип кылсын. Иншаллах. Улантып бериңиз. Биздин эфирлерди бөлүшүп койсоңуздар, башкаларга да бир себепчи болуп тарап кетсин. Анан бүгүнкү жооп берилбей калган суроолорго Кудай буйрса личкаңыздарга эртең ар бирөөңүзгө жооп берип коебуз. Сөзсүз жооп берилет. Бизде ошол нерсени жакшылап карап бир сыйра өзүм көзөмөлдөп чыгамын. Ар бир суроолор жоопсуз калбайт, жооп берилет. Кудай буйрса. Биздин кире бериңиздер. Биздин номерларга жазсаңыздар да болот. WhatsApp номерубуз 0550 502 555 менен да бар. Мегакому 188 771 0502 188 771. Ушул номерларга WhatsApp аркылуу суроолоруңуздарды берсеңиздер болот. Иншаллах биз ар бир суроолорго жооп беребиз. Анда эмесе көздү жумуп алыңыздар, кунт менен, ихлас менен угабыз. Бисмилlah. Алхамдулилlah вассалату вассаламу аля расулилlah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. 3 болса 3 кылып койсоң, 2 болса 2 кылып койсоң түшүнөм. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراهم ما له في الآخرة من خلاق
ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما ألقوا قال موسى ما جاءتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب دحورا ولهم عذاب واصب 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 دحورا ولهم عذاب واصب
إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أشد خلقا من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر يعلمون الناس السحر يعلمون الناس السحر يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. O bul denelerden içindeki erkekçi, navurgaçı, zalim cinler, köz açıktın malayları, sıyqırçının kulları, Allah'ın düşmanları, Allah'dan korkup paygambarga itaat kılıp moyun sunup bul denelerden daroo çıkıp ketkile. Bismillah la havle ve la kuvvete illa billah. O bul denelerden içindeki erkekçe, navurgaçı, zalim cinler, köz açıktın malayları, sıyqırçının kulları, Allah'ın düşmanları, Allah'dan korkup paygambarga itaat kılıp moyun sunup bul denelerden daroo çıkıp ketkile. Bismillah la havle ve la kuvvete illa billah.
Allah subhanahu wa ta'ala insandardı, jana jinderdi özüne ibadat üçün jaratkan. Buzgunçuluk üçün jaratkan emes, zulum üçün jaratkan emes, göz açıktarga kulçuluk kılış üçün Allah Taala jinderdi jaratkan emes. Allah'dan korkula, zulumdan kaytkıla, jana bul denelerden çıkıp ketkile. Bismillah, la havle ve la kuvvete illa billah. Allah'ın hükmü menen bul denelerdeki sıykırçılar tarabından, bakşı göz açıktar tarabından jasalgan, yedirilgen, içirilgen sıykırlar, kömülgön sıykırlar, çaçılgan sıykırlar, tüyülgön, baylangan sıykırlar batıl bolsun, janıp ketsin, jokko çıksın. Bismillah, la havle ve la kuvvete illa billah. La havle ve la kuvvete illa billah. La havle ve la kuvvete illa billah. Zulümden kaytkıla. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an'da zulümde açık aram kılgan. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem zulümden özüңөрдү saktagıla, zulüm kılıudan tıyılgıla, özüңөрdү zulüm kılıudan tıygıla. Antkeni zulüm kıyamatta, ahirette zalim üçün, zulüm kor üçün karangılık, cehennam, ot, jana baksızlık, cehennam bolup kelet dedi anın kılgan zulümleri. La havle ve la kuvvete illa billah. Allah'dan korkula, zulümden kaytkıla. Sizlerde Allah Taala zulüm üçün jaratkan emes. Allah insandardı, jinderdi biri-birilerine zulüm kılışı üçün jaratkan emes. Allah zulümde aram kılgan. Hadisi kudside Allah subhanahu wa ta'ala aytat. Men zulümdü en obolu özüm üçün aram kıldım. Keyin sizlerden araňarda. İnsanlar menen insanlardan arasında, jinder menen jinderden arasında, jinder jana insanlardan arasında Allah Taala zulüm işin aram kılgan. Allah'dan korkula. Allah Taala aram kılgan nerseden kaytkıla. Tıyıu salgan nerseden kaytkıla. Bismillah, la havle ve la kuvvete illa billah. La havle ve la kuvvete illa billah. La havle ve la kuvvete illa billah. Allah'ın hükmü menen bul denelerdeki göz açık sıykırçı bakşılar tarafından jasalgan, jedirilgen, içirilgen, kömülgön, çaçılgan, baylangan, tüyülgön sıykırlar batıl bolsun, jokko çıksın. Bismillah, la havle ve la kuvvete illa billah. Bir üybülösün buzuş üçün, erdi katında ortosun ajratış üçün, bir insandı jindi kılış üçün, je bolboson biröөнүн oorulарын göğütüş üçün, oğrularda payda kılış üçün, oğrudan başın çıkpay kalış üçün jasalgan sıykırlar batıl bolsun, jokko çıksın. Bismillah, la havle ve la kuvvete illa billah. 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 A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. الرحيم وأوحينا إلى موسى أن ألقى عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون فلما ألقوا قال موسى ما جأتم به السحرة إن الله سيبطل 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 إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر
الناس السحر، يعلمون 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 الناس السحر. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. Kimdin учурда башы ооруп аткан болсо, оң жагы же сол жагы ооруп аткан болсо, ошол ооруп аткан жагына колду коюп алабыз. Эгер оң жагы ооруп аткан болсо, оң жагына жүрөк кысылып ооруп аткан болсо, аябай жүрөккө оң колубузду коюп алабыз. Кол ооруса колубузду коюп алып, көздү жумган абалда угууну улантабыз. Жаныңызда ошол отургандардан, бизди угуп тургандардан учурда денеси кызып, эс үчүн жоготуп, баягы эпилепсия сыяктуу бир абалдарга түшүп калып аткан болсо, жанындагылар коркпоңуздар. Куранды дагы бийик кылып укканды уланта бериңиздер. Иншаллах ал оорунун белгилери, эч нерсе болбойт иншаллах, коркпоңуздар. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر 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 يعلمون الناس السحر.
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا حول ولا قوة إلا بالله. 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 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم. 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 اللهم رب الناس أذهب الباس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم أذهب الباس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم. 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 Allah'ın ulu sözleri menen, ulu kalimatları menen, ulu ayatları menen Allah'dan jardam surayбыз. Yaratılgan nerselerdin jamandыгынан, közü bardın nazarынан, sıykırçının sıykırынан, jana közgө көрүнбөгөн, jana көрүнгөн jamandык nerselerden ulu Allah'dan jana Allah'ın ulu sözleri menen jardam surayбыз. Bismillah, la havle ve la kuvvete illa billah. 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. بسم الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. قرأت مغنى كتر. بسم الله.
tamağına kötörülgüle bismillah, okşup çıkıp getkile bismillah, la havle ve la kuvvete illa billah. Allah'ın kudretiminin tamağına kötörülgüle bismillah. Allah'dan keçirim suragan avalda, tövbe kılgan avalda, öküngen avalda, ikinci kaytmaganı niyet kılıp bul denelerden tamağından çıkıp getkile bismillah, la havle ve la kuvvete illa billah. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vassafati صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب دحورا ولهم عذاب واصب 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 إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم هم أشد خلقا أمن خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله. O bul denelerden içindeki erkek jana urgaçı zalim jinler, köz açıktın malayları, sıyqırçının kuldары, Allah'ın düşmanları, Allah'dan korkula, zulümdan kaytkıla jana bul denelerden daroo çıkıp ketkile. Bismillah la havle ve la kuvvete illa billah. O bul denelerden içindeki erkek jana urgaçı zalim jinler, köz açıktın malayları, sıyqırçının kuldары, Allah'ın düşmanları, Allah'dan korkup peygamberge itaat kılıp moyun sunup bul denelerden daroo çıkıp ketkile. Bismillah la havle ve la kuvvete illa billah. Biz Allah'dan yardam soraybız. Al zattın ulu sözleri menen, ulu Kur'an'daki ulu ayetler menen, kalimatlar menen, jaratılgan nerselerden jamandığından Allah'dan yardam soraybız. Közü bardın nazarından, sıyqırçının sıyqırından, jana kör albas kişinin hasatından. La havle ve la kuvvete illa billah. 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 La حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله Omin. O jaratkan Allah. Omin. O jaratkan Allah. Sağa çeksiz maktuğlar, alkışlar, Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ga salamlar jana salavatlar bolsun. Jaratkan Allah biz günökör bendeleriңдин bilip bilbey kılgan günöөлөрүбүzdү kechir. Senin joluna taştagan kadamlarыбызды bekem jana berekелүү kadamlardan kılуу. Allah'ım бүткүл alamdагы кыйналган муумун мусулмандарга жардам бер. Алардын катарында ушул жерде алакан жайган, үмүт менен олтурган бул бенделериңдин дардына шифа бер. Аллахым, бул бенделериңе көз ачык, сыйкырчы бакчылар тарабынан жасалган сыйкырларды, жедирилген, ичирилген сыйкырларды, көмүлгөн, чачылган сыйкырларды, байланган, түйүлгөн сыйкырларды
Kur'an menен кетер. Ушул улуу аяттарды бул бенделериңдин жүрөктөрүнө, дарттарына шифа кыл, жашоолоруна хидаят кыл, күнөөлөрүн кечирип, тообаларын кабыл кыл, ыймандарын бекем кыл я Раббил аламин. Үй бүлөлүк жашоолоруна бактылуулук бериштерине болсо ийгилик бер я Раббил аламин. Жараткан Алла, биз сага гана ибадат кылабыз, сенден гана жардам сурайбыз. Аллахым, бизди бул абалдан куткаруучу, жападан жалгыз болгон зат сенсиң. Аллахым, бул бенделериңе шифа бер, бул бенделериңдеги сыйкырчылар тарабынан сыйкырланган сыйкырларды Кур'ан менен кетир я Раббил аламин. Аллахым, сен ар бир нерсеге кадыр, кудуреттүү, кудурети чексиз болгон улуу затсың. Аллахым, биз сенден гана сурайбыз, сага гана ибадат кылабыз. Жараткан Алла, дуаларыбызды кабыл кыл. Аллахым я Рабби лакал хамду кама янбагhi ли жалали вajhika ва ла азими султаник. Аллахумма гфир лана ва лвалидайна ва ласатидина ва ли джами'ил му'минина вал му'минат ва яума якумул хисаб. Аллахумма а'иззал ислам вал муслимин ва зиллал ширка вал мушрикин ва зиллал куфра вал кафирин ва зиллал куфра вал кафирин ва зиллал ширка вал мушрикин. لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله برحمتك يا أرحم الراحمين. Allah'ım şifasını versin. Barыңыздарға Allah'ım өзі şifasını versin. Instagram'da наушникти мурдараак тагып албаган экенбиз. Суроо жооптор көпчүлүктөн угулбай калды деген смстер көп келиптир. İnşallah keyingisinde bunday bolboyt. Kudayım buyursa. Allah'ım barыңыздарга şifa bersin. Анан бул түз эфир Instagram'dагы түз эфир сакталып калынат. Комментариялар өчүп кетет ошондо. Өчүп кетет. Facebook'ta сакталып калынат. Иншаллах бул жактан ошол азыр учурда бизди угатканда көңүлү айнып, кускусу келип, кускандар, баш ооруп, жүрөк кысылгандар, денеси чымырагандар, булар сыйкырдын белгилери болот. Дуа же жин оорунун белгилери. Ушул симптомдор сиздерде болуп аткан экен, демек сиздер ошол сыйкырчылар тарабынан бир алардын жасаган сыйкырларынын таасири астында бейтапсыздар. Ошол учурдагы абалдан, жагдайдан арылыш үчүн сөзсүз түрдө биз айткан жогорудагы айтып өткөн тапшырмаларга көңүл буруңуздар. Сыйкыр менен ооругандардын тапшырмаларына бир аз токтоло кетели. Эң биринчи такваны бекем кылмау керек. Таква дегени Кудайдан коркуу. Кудайдан коркуу кандай болот десе, Кудайдан коркуу дегени мен Кудайдан корком десе, Кудайдан корком болуп калбайт. Кудайдан коркуу дегени Кудайдын бизге биз менен болгон байланыштары бар. Кудай Таала бизди бул дүйнөгө бекерден бекер жаратып таштап койбоду. Бизге бир эрежени түшүрдү. Бизге бир Куранды түшүрдү. Бизге пайгамбарды жөнөттү. Ошол пайгамбардын жол башчылыгында бизге сүннөттү жана Куранга кантип ээрчигенди бизге үйрөттү, жашоодо өзү көргөзүп берди. Ошол пайгамбар алейхисаламдын жашоо өткөн жашоосун, Аллах Таала буйруган буйруктарын, кайтарган иштеринен кайткан абалда, Аллах Таалага таква кылган абалда болушубуз керек. Таква дегени Аллахтын буйруктарына кайдыгер карабоо, Аллах Таала арам кылган нерселерге алыс болуу дегенди туюндурат. Демек намазга бекем болуңуздар. Эң биринчи биз айтабыз, сыйкыр менен ооругандарга намазга бекем болуш керек. Анан экинчи шарты Аятал Курсу деген сүрө бар, баарыбыз көпчүлүгүбүз билебиз. Эгер билбегендер болсо, Google'дан Аятал Курсу деп жазсаңыздар, картинка жагына өткөрүп, ошол атайын бир эмеде картинка сүрөтүндө чыгат. Ошону скачать этип алып, ошону окуңуздар. Жатка билбеген кишилер жазып алып же көчүрүп алып окуса да болот. 100 жолу окуш керек Аятал Курсуну. Фалак деген сүрө бар. Кул аузу би раббил фалак мин шарри ма халак ва мин шарри гасиқин иза вақаб ва мин шарри наффатати фил уқад ва мин шарри хасиди иза хасад. Кыска сүрө. Анан Нас деген сүрө бар. Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Кул аузу би раббин нас, маликин нас, илахин нас, мин шаррил васвасил ханнас, аллади васвису фи судурин нас минал джиннати ван нас. Ушул 3 сүрөнү күндө 100 жолдон окуу керек. Башында кыйын болот, тил келбейт мурда окуган кишилерде. Тил келбегенде кайра окуй берсеңиздер, тил келип оңой болуп калат. Оп оңой болуп 100 жолу толтуруп коюш өтө эле оңой болуп калат. Ошого
Сиз ар бир окуп атканыңызда берүү менен, кунт менен өзүңүздү бир дем салганды ниет кылып, өзүңүздүн ичиңиздеги жаман нерселерди арылтканды, аны кууп чыгып атканды, алар менен согушуп аткандай, күрөшүп аткандай ниет кылып окушуңуз керек. Бул сыйкыр менен, жин оору менен ооруп аткан кишилер кудум бир согуш майданындагы кишилер сыяктуу. Согуш майданында душманга каршы сиз согушуп атасыз. Эгер сиз душманды жеңбесеңиз, душман сизди жеңип коет. Душманды жеңиш үчүн бизге курал керек. Курал эмне? Курал биз руханий алам менен, бул күчтөр менен, кара күчтөр менен күрөшүш үчүн бизге курал керек. Ал курал алар көзгө көрүнбөс. Алар менен кантип күрөшөбүз десе, биздин иманыбыз, такыбабыз, биздин чалып аткан зикирлерибиз, окуп аткан Курандарыбыз, угуп аткан рукуяларыбыз курал болот. Куран, биз окуп аткан Куран эң күчтүү курал. Аны кармаганга албетте күчтүү билек керек. Күчтүү билек менен ошол күчтүү билек иман. Иман менен Куранды окуңуздар, иншаллах бардык нерседен ошол сыйкыр, жин оору, көз тиүү жана башка ушул ооруларга байланыштуу болгон оорулардан арыласыздар. Эгерде ошол сыйкырдын көлөмү Гималай тоосундай чоң болсо дагы, ушул таква менен, аракет менен албетте жеңесиздер. Мен тажрыйбада көп көрдүм да. Кимде ким күрөшсө, алар жеңет экен. Ким күрөшпөсө, үмүтсүздүккө түшүп калса, кайдыгер караса, молдого эле окутуп койсо болду эле деп жүрө берсе, анда оору уланып созулуп кетет. Аябай көп убакытка чейин болушу мүмкүн. Ошого өзүбүз күрөшүшүбүз керек. Бул биздин денебиз, бул биздин баш, акыл биздики. Буга алар бизге катуу чабуул жасап атат. Булардын чабуулун кайтарыш үчүн, аларды кууп чыгыш үчүн бизге иман, аракет, кубат, Аллахка болгон үмүт керек. Ошого бекем болуңуздар, иншаллах. Албетте жеңиш болот. Бардык нерсенин өзүнүн чечими бар. Сыйкыр оорунун чечими бул Куран. Иман, ибадат, зикирлер, рукуялар, булардын иншаллах шифасы болот. Кайсы сүрөлөрдү окуш керек деп айтып койсоңуз, Ихлас болгону. Фалак, Нас, Ихлас сүрөлөрүн күндө 100 жолу окуш керек. Дарат менен жүрүш керек, намаз окуш керек. Рукуяны күндө 3 сааттан угуңуздар. Instagram баракчабызда дагы бул видео сакталып калат. Facebook'тагы баракчабызда дагы ушул түз эфирде кетип аткан видео сакталып калынат. Күндө кирип алып, биздин баракчабызга 3 саатка чейин угуңуздар. Угуп атканда дагы көзү жумуп алып, берилүү менен, кунт менен, аябай баягы жан дүйнөбүз менен угушубуз керек. Ошондо таасири көбүрөөк болот. Анда эмесе, буюрса кийинки жумага чейин бардыгыңыздарга ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Башкаларга бөлүшүп коюңуздар, билбегендерге да жетип калсын. Сиздерден сураныч. Facebook'тагылар, Instagram'дагылар бөлүшүп коюңуздар. Ассаламу алейкум. Анан дагы бир маселе. Биздин WhatsApp группаларыбыз бар. Азыр учурда 20дай группабыз бар. Ар бир группабызда 200дөн болгондо дагы 3000 болуп калабы? 3000дей киши бар. Ар Facebook'тан, Instagram'дан эмнени чыгарсак, ал жака дагы ошол постторду чыгарып турабыз. Группага кошулуш үчүн номурду таштап койсоңуз жетиштүү болот. Иншаллах эртең бүрсү күндөрдөн сиздерден номурларыңыздарды группага кошуп коебуз. Куран менен дарылоо деген группа биздики.